мен мындай сунушум бар да, ар бир мектепте мисалы жогоруда айтылып кетти, информатика сабагын мүмкүн болсо жоюш керек. Азыр дүйнө немен өнүгүп атат? IT менен өнүгүп атат. Жогорку окуу жайларда айтишниктер бар, туурабы? Бүтүп мектепке информатика сабагын берген барышабы? Мен бул сунушум, урматтуу Элимзар Акевич, мен сунушум мектептерге ушул информатика сабагынын ордуна ошо IT сабагын киргизүү. Дүйнөдө IT бул эң өнүгүп келе жатат. Америкада, Англияда, ошондой эле Германияда бардык мамлекеттерде өнүгүп жатат. Биз ошол менен мисалы ошол сабакты киргизе турган болсок, биздин окуучулар бир мектептен 5 эле окуучу айтишник болуп чыга турган болсо, бир мектептен 5 эле окуучу жылына. Ошондо бизде Кыргызстан боюнча канча болот? 10 000 окуучу болот, туурабы? Эң аз 10 000 окуучу жылына айтишникте өтөт. 10 жылда 100 000 болот. Алар эмне кылат? Россияга же башка жакка барбайт, үйүндө отуруп акча табышат. Жана ошондой эле мен бул сунушум информатика сабагын IT сабагына которуу боюнча. Экинчи сунушум, биз ошол ар бир мектепте ар бир бүтүрүүчүгө мүмкүн болсо ар бир кесиптин ээси болуп бүткөнгө бир сунуштамам бар. Ар бир кесиптин ээси. Жогоруда айткан айтишник бир кесип боло турган болсо, жана ошондой эле мисалы сүрөтчү же болбосо башка тармактарда мисалы сварщик болобу же башка электрик болобу ошол сабагын киргизүү боюнча. Себеби биздин окуучулар мектеп бүткөндөн кийин көпчүлүгү түздөн түз сырткары качып кетип жатат да, мисалы Россияга, Казакстанга качып кетет. Ал жака барып эмне кылат? Өзүнүн кесиби жок. Кара жумушка баратат. Ошондуктан бир кесиптин ээси болуш үчүн биз ушуну мектептин программасына киргизе турган болсок, алар кыйналбайт.